1999-жылы Ош областынын карамагында болгон Баткен аймагы өзүнчө область болуп уюшулган. Республиканын бир нече чакырым аралыкта алыс турган баткендиктерге көңүл төркүнүнүн бурулушу жөн жерден чыккан эмес. Армиянын эгемендүү мамлекетке анча деле кереги жок деген саясатчылардын терс көз карашы 180 градуска бурулган. Анткени Баткен областынын пайда болушу кыргызстандыктарга гана эмес, бүткүл дүйнө жүзүнө пайдалуу экени билинди. Область республиканын 7-чи дубаны болуп калды. Сейчас поступает помощь очень много. Значит, различные организации уже дают гуманитарную помощь. Вот, подвезли конфеты, подвезли сигареты, подвезли. Я думаю, мы все этим пограничникам, солдатам и тем, кто немного пострадал, значит, ну вот. 1999-жылы Орта Азия мамлекеттери биринчи жолу террористтик чабуулга кептелди. Бир нече топтон түзүлгөн колуна автомат кармаган террористтер Баткен тоо коюнуна келип, элдерди коркутуп, койгон талаптары коңшу мамлекет Өзбекстанга өтүү болгон. Задача отбить, один из задач у них отбить Ферганскую долину от Узбекистана. Вот они туда хотят на Коканд выйти, а от Коканда до перевала там близко, дорога отсечь, вот создать Ферганское какое-то там государство, так, халифат, как я называю. Мындай куралдуу күчтөр Афганистандан тамырланып, негизги максаты Орта Азияга ислам халифатын түзүү. Баткенге террористтердин келиши Өзбекстан, Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан эгемендүү мамлекеттерине доо кетирип, аларга коркунуч алып келген. Афганистана продолжение этой войны вмешиваются некоторые государства, которые находятся не только рядом, по соседству с Афганистаном, но и далеко за его пределами. Афганистан стал полигоном, плацдармом, где сталкиваются интересы очень многих государств. Я имею основание заявить полностью, что если бы предоставили самим афганцам решать свои проблемы, в Афганистане давно был бы уже мир. Потому что, повторяю, народу Афганистана эта война не нужна. Я хотел бы, пользуясь этой трибуной, сказать о том, что если бы к проблеме Афганистана отнеслись так же, как к проблеме Косово или Боснии, я убежден, что и Совет Безопасности ООН, и Организация Объединенных Наций, и великие державы, которые располагают возможностями, то в Афганистане, наверное, уже много лет назад прекратилась бы война. Поскольку мы являемся членами Организации Объединенных Наций, мы обращаемся в сегодняшнем заявлении Совету Безопасности ООН, и кто-то из нас будет выступать на саммите, на сессии тысячелетия. Мы с этой трибуны тоже ставим, чтобы Совет Безопасности конкретно рассмотрел с тем, чтобы принять конкретные меры. Сырттан келген экстремисттик террористтерге каршы күрөштө Кыргызстан боюнча көптөгөн жоокерлер курман болушту. Мекенибиздин коопсуздугун коргоодо жана сактоодо Жалал Абад областы боюнча 17 эр азамат курман болгон. Эр жигит үйдө төрөлүп жууда өлөт. Бирок бул эр азаматтардын эрдигин башкалар унутта калтырса да, алардын ата-энелери, жакындары, дос жары эскерип турушат. Эми дүйнө бир кем дүйнө экен, ушинтип керегин алат экен да ушинтип.
Ошол күнгө 30 август эле. 30 август, 17 сентябрь күнү эртең мен эрте кабар келди. Ошол күнү түнүм атам уктаган жок. Телевизордун эмеле берип турду. Саар баарыбыз тургузуп, кызым тур, аяк бияктарың чыштырчы. Чода акең соо эмес, мен жүрөгүм жаман болуп атат деди. Анда айтпаң жаман эсек кетен. Жок. Мен жүргөнүм жаман болуп атат деп ошондой деди. Айтканда эртең мен уже военныйлар келип, ушундай болуп калды деп келди. Kızıldağı sasta şey etmesi. Parabırsı divanesi. Karşı nemege barıp, Aziz'e barıp, sarfislerden sonrası var. Adım söyleyken yani el toplup şunday Batkenge adam alıp ketip şunday eкен. Ошо жакта ушундай сакалчандар кенттерде эле элдер удуу болуп аткан. Аны мен өзүм сууда кылам. Ата-энеси эрте өлүп калган, бүт бир туугандарым мен бакам. Менин үйдө болчу. Мен айттым, айнектен ада эле карай берди да. Сен ада эле карап, неме кылып берди, сени бекерчи экен деп сени да алып кетип калат. Тынч отурган үйдө. Десем, жок. Men barbayım. Görse bu murdale bar davravol kasta tapagon ketma aytасы. Кокус согуш чыкса, элдин эр азаматы жүрөгү менен тоссо, аны баккан эне көз жаш менен тосот. Başına kıyınçılık düşüp, meken alардын күчүнө muhtaç болгон кезде, жан аябай мекен үчүн күрөшкөн жоокерлердин алигичи эсинде. Надо было выполнять, давал клятву, сносить, чувство долга, что должны, если не мы, то кто? Ненависть, вроде. Действительно ненависть. Ошол согуш бүтүп, бүткөндөн кийин 15-20 күндөн кийин бизди караган адам болгон жок. Конечно, жанына бүгүн шерин болсо жанына бүгүн азыр көргөн баланы бир сааттан көрүп алсаң кандай сезим кайтат? Мен сөз менен айтып жеткире албайм. 99-жылы ушу не болгон экен, эң каршы салбашуу биздин Малисевский районунда болгон, Олар турган 7 бала, ушу биздин балдар, Сырт районунда. Ошо полевой командир Абдулазизди, ушу биздин балдар ликвидация кылганда, ошондон кийин уже боевиктердин активно действовать кишилерин токтоп калган. Ошо 99-жылы биз как врач катары чакырылганбыз партия окуясына. Ошол кезде бир случай айтып берейин. Биз просмотр болуп атканда, ошо азыр каяктан келгенин эсимде жок, ошо баланы көрүп, бир оорусу бар экен да, оорусу бар экен. Анан сен кал, сен операция кылып алып кала деп барба десек, жок, мен ушундай кыйын убакыт болуп атканда кантип калып калам. Мен барам деп ошо кетип бергенде, ошо согуш ичинен кетип кетти. Анан азыр айтпай көбү качып калган экен да, бирок ошол убакта азаматтар болгон, действительно ошо элди коргон деген балдар болду. Ошо эсимде кетти.
Мына ошол окуяга катышкандардын башын бириктирүү үчүн 2010-жылы 25 сентябрда Баткен коогалаңынын жана башка согуштун катышуучуларынын ардагерлеринин коомдук бирикмеси түзүлдү. Кайрадан балдардын башын бириктирүү максатында ошо мен аштык. Биздин балдар дагы ошо кезде сыймыктанып мекени үчүн убагында биз даярбыз деген максатта жүрүү максатында. 18 сентябрда эскерип келебиз балдарыбызды. Анан өкмөт тарабынан эч кандай жардам жок. Кат жазып келе жатабыз. 2000 жылдан бери мен кат жазып келем. Акаев маалында алган эмеспиз да жооп. Андан кийин баары жооп алып келебиз, отрицательный да. Биздин 3295 аскер бөлүгүндө Баткен коогалаңына катышкан балдарга 28 адам бар. Ушул балдар биригип өзүбүздүн уюмду ачканбыз. Бул эстеликти 2000-жылы ошо Баткенде бирге болгон мелис менен чогуу Баткенде болуп кызмат кылган балдар ошо бизде ошо уюм ачылган, Калкан уюму деп Юваш Фахридин жетектеп ал уюмду төрага болуп ошонун идеясы менен ошо эстелик курулган. 26 октябрь Баткенчилер күнү. Ага карата Жалал-Абад областынан барып курман болгон 17 мекенчил жигиттердин жаркын элесине арналып 23 октябрь күнү Баткен коогалаңынын катышуучуларынын ардагерлеринин Жалал-Абад областындагы коомдук бирикмеси тарабынан турнир өткөрүлдү. Ага жогорку кеңештин депутаты Токтогул Туманов көмөк көрсөткөн. Мурда Баткенчилердин баягы ниети калып кеткен, каралбай кеткен, бүгүнкү күндө мына жогорку кеңешке чейин барып, мына мүмкүнчүлүк пайда болду. Азыркы бийликте мынакей жогорку кеңештен өткөзүп, да каласа мынакей биз дагы ноябрда каралат. Ушу бюджетке киргизип, сиздердин мээниятыңызды баалап, ушул льготаларды сиздерге түзүп берсек деген оюбуз бар. Өлкөбүздүн түштүгүндө болгон террористтерге каршы кармашууда катышкан эр азаматтар 2003 жылга чейин мамлекет тарабынан ар кандай жеңилдиктерди алып келишсе, акыркы мезгилде 6000ге чукул ошол окуянын катышуучулары мамлекет тарабынан эч кандай колдоого алынбай калды. Натыйжада алар үстүбүздөгү жылдын 12 сентябрында борбор калабыз Бишкекке чейин барышкан. Кудай бетин ары кылсын. Дагы ушундай бир согуш болуп башталып кете турган болсо, ким балдарын жөнөтөт? Мен коем карадым, элге чыгып калдым, элге барып калдым. Ким барат? Ким согушат? Ким турат четте? Мен баламды жөнөтпөйм. Мамлекеттин ушундай кылган аракетине, мага жасаган мамилесине мен ойлономун, жөнөтөйүнбү, жөнөтпөйүнбү баламды. Бүгүнкү күндө мисалы ушул биздин Кыргызстандан эле жарандары интернационалдык милдетин Афганистанда өткөрүп келген интернационалдык милдетин өткөргөндөргө буларды Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык Улуу Ватан мекендик согушунун катышуучуларына приравнивать этип теңеп аларга колдоо көрсөтүлүп атат.
Ал эми биздин Баткен чаткал окуяларына катышкан жоокерлерге мындай социалдык колдоолор азыркы күндө жок. Мен ойлойм, Баткен сизге Кудай буюрса кийинки жылдан баштап Афганистандыкындай кылып эле 6000 сомдон мындай мамлекет каржылап койсо жакшы да болмок деп ойлойм да. Ошону менен бирге мындан кийин жалпы эле Кыргызстанда согуш болбой эле койсун, эч кимге мамлекет компенсация төлөбөй эле койсун. Ушу биздин кадырлуу ветерандарыбыз болуп, булар деле ошо как участник офтурдой болуп эле ошондой деңгээлде, мамлекеттик деңгээлде мындай каралып турса жакшы болот. 26 октябрь 1999 2000-жылдары өлкөбүздүн түштүгүндө террористтик күчкө каршы күрөшкөн эр-азаматтардын күнү. Ага карата Жалал Абад областык мамлекеттик администрациясынын жыйындар залында Баткен коогалаңынын жана башка согуштун катышуучуларынын ардагерлеринин Жалал Абад областындагы коомдук бирикмеси тарабынан майрамдык салтанат өткөрүлдү. Кыргызстандын коопсуздугу, бүтүндүгү, тынчтыгы үчүн күрөшкөн баткенчилердин майрамдык салтанатына Баткен окуясынын катышуучулары, анда кайтыш болгон жигиттердин ата-энелери, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү келип катышты. Келген конокторго алгач Баткен окуясын чагылдырган чакан тасма көрсөтүлдү. Жергиликтүү бийликтин атынан жыл сайын бюджетти карап атканда дайыма сиздерди эске алабыз. Мына былтыр да эске алдык. Афганчылардын чогуу дайыма ошол киришет, вопросторду коюп атат. Мен ойлоп атам, ушу шаардын депутаттары мындан кийин дагы сиздердин ушул көйгөйлүү маселелерге, ушундай бир күндөргө эч качан көңүлдүн борборунда болосуңар деп мен сиздерди ишендирип кетем. Кандуу кармашууга катышкан мекенчил эр-азаматтар көрсөткөн эрдиктери үчүн Баткен окуясынын жана башка согуштун катышуучуларынын ардагерлеринин Жалал Абад областындагы коомдук бирикмеси тарабынан диплом, медалдар менен сыйланышты. Жылы сентябрь айында балдармен кеңешип сентябрь айында баштаганбыз. Ошол кезде өзүнчө бизге жакшы жардам көрсөтүп, мэрия тарабынан бизге кабинет бөлдүрүп, акчалай жардам беришип, ушундай эле балдарыбызга медалдар алып бергенбиз. Ошол мезгилде Жалал Абад областынан барып курман болгон 17 баланын эрдигине тазим кылып, эскерип, алардын үй бүлөсүнө материалдык, моралдык жардам көрсөтүп жаткандыктары үчүн алардын ата-энелери өз ыраазычылыгын билдиришип, мындан ары согуш болбосун, эч бир эне көз жаш төкпөсүн деген аруу тилектерин айтышты. Тынччылык, эсенчилик болсун, ушу шайлообузду жакшылап өткөрүп алабыз. Тынччылык, эсенчилик менен бардыгыбыздарга иштерибиздерге ийгилик каалайбыз. Андан соң келген конокторго сый тамак тартууланып, ага областыбыздагы Токтосун Тыныбеков атындагы филармониянын ырчылары келип майрамдык маанай тартуулашты. Кыргызстан Союз мезгилинде турган учурунда советтик армия улуу ата мекендик согушту. Ооган кагылышуусунда болсо, эгемен Кыргыз мамлекетинде Баткенде террористтик кармашуу да болду. Бул алгачкы эгемендүүлүк үчүн күрөш эле.